Бишкектеги жер өтмөктөрдүн биринде кайыр сурап отурган кош бойлуу Айжамалдын сүрөтү социалдык тармактарга тараган. 9 айлык кош бойлуу кезинде тилемчилик кылган келинге активисттер колдон келген жардамдарын көрсөтүшкөн. Ал кечээ 15 февралда Чүй облустук төрөт үйүндө көз жарып кыздуу болду. Каарманыбыз толгоосу кармаган учурда тез жардам кызматын чакырып, өз ыктыяры менен төрөт үйүнө келген. Эне болгону ушунчалык санаңго ушундай койнуңа басып, ширин неме кылып, өмүрүн тилеп. 32 жаштагы Айжамал жолдошу жана кызы менен өткөн жылдын март айында Оштун Кара Суу районунан Борборго көчүп келишкен. Бишкектин четиндеги Калысордо конушунда Батирде айына 2000 сом төлөп жашап келген. Айтымында жолдошу Замир 2017 жылдын май айында үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Ичкилик ичип кол көтөргөн жолдошунан көңүлү калган Айжамал анын кайтып келүүсүн каалабайм дейт. Семени Калысордого келдик, прямой эле келип жашадык, бир айча, 1,5 айча. Ортолорунда ошол чыгып кеткен боюнча. Ошо боюнча жок. Сүрүштүрдүм көп жерден. Бирок эч ким баары жалгыз мисалы үчүн эч нерсе кыла албайсың да. Көбү жаман ойлойт экен, көбү жакшы ойлойт экен. Түшүнбөйт экен эч ким. Может, тирибит же өлүк. Ошо экөөнүн бирөөсү да. Айжамал 19 жашында турмушка чыккан. Азыркы Мыркай анын 6-төрөтү. Буга чейинки 4 наристеси чарчап калган. Ал мындай жоготууларын оор кабыл алып, азыркыга чейин эстеп ыйлаарын кошумчалады. Ал эми 10 жашар кызы тайэнесинин колунда. Балам көчү балдар тууралуу көп кыйналдым. Муртта калып кетип, алып чыккан адам жок. Уулумду көп сагынам. Себеби 1 жаш 7 айлыгында болчу. Басып, апа деп, мындай сылык сүйлөп, ушунчалык мээрим ошого көп түшкөн да. Көзүңө көрүнүп, колун ылгап чакырып, апа деп, эч ошо сүйлөгөндөн баштап эле апа деп тили чыккан. Ошодон бери эле ошону көбүрөөк сагынам. Атам жардам бергени, мен үчүн жаша деп сүйлөгөн сөздөр менен атам болсо мындай кыйналбайт элем. Каарманыбыз кош бойлуу кезинде талаада жалданып иштеп акча тапкан. Төрөткө деп маңдай тери менен чогулткан 20 000 сом акчасын каракчылар тоноп кетишкен. Суук түшкөндө бир сындырым нанга зар болгон Айжамал кайыр суроого аргасыз болгон. Кечиндеси жаттым, эшигим бир аз култанат эми, баары ачканда эми эркек кишинин күчү көп болуп, ачканда ачылып кетти. Бул ким деп неме алсам, 2 бала кирип келди да, маскачан. Мага акча бересиң деп ошентип эме, ай менде акча жок, эми эмне болду силерге? Десем, бычак такап, же өлөсүң, же коесуң. Не силер кимсиңер? Тим более мен берип мени болсом, бизге кызыгы жок. Же балаң өлөт, же өзүң өлөсүң. Менде акча жок. Силерден сураныч. Эми кыйкырганма эч ким укпайт да. Десем, мен дайым жуптун арасына катып койчумун. Ошондо ушунчалык ширин болуп, алма жебей ошол акчаны топтогом, 20 000. Төрөгөнүм да керек болот деп. Баары жок жакты тутуп салды. Жүктү аңыртар эле ошо шешапка уруп сап койгон деп. Ошондон алды. Короче, бир нерсе дей турган болсоң, өлтүрүп кетебиз. Ушу жүзүгө чалсам келген жок да. Келип сураш биякта турсун, келген деле жок. Акыры анан ошон үчүн анан кийин ал ишке барганбыз. Болсо жетет болчу. Төрөгөнүмөн бери акчам. Ошондо көп ачка калып кеткем. Же үйгө жага албайм, же бир сындырым нанды жей албайм.
Тагдырдын оор сыноосуна кабылган Айжамал 12 бир тууган болсо да апасынан башка эч ким жардам бербейт. Ал жетишпеген турмуштан улам бир нече жолу өзүн өлтүрүүгө аракет кылган. Бактыга жараша баарында аман калган. Мен билбейм, бир адамдан ушунчалык көңүлүм калгандан кийин ал адамды кечирбейм. Барыбыз көп менин туугандар. Эми менден 7 эжем бар, 2 акам бар. Алар башка ападан жакшы көргөн эми аталаш бир болсок дагы энелеш башка. Бирок жардам бербегенден кийин андай эжелерди мисалы үчүн уулум баягы кызым болуп, атам болуп 3 жылдын ичинде катар кеткен үчүн асынганга деле барганмын. Просто ушунчалык кыйналып кеткенмин. Анан жип үзүлүп кеткен. Алардын эми буйругу эмес да. Ушунчалык өлүп аламын деп бычактардан бери көтөрүп карап отурсам Аллах ашек келтирген экен. Артымда кызым, апам, ошолор болсо дагы жашайын кой. Уксуз деле ичип деле көргөм, эч нерсе болгон жок. Акыры анан өзүм аны успокоить эттим. Кой ушул апам бар, апам дагы кыйналып атат. Кызым эмне болот? Апам дагы бир нерсе болуп кетсе, эч болбосо апам кызым үчүн байлыгым деп аны успокоить этип өзүмдү ушунчалык алып калганмын. Каарманыбыз учурда төрөт үйүндө. Эне баланын акыбалы жакшы дейт дарыгерлер. Бирок ал төрөт үйүнөн чыккандан кийин каяка бара тургандыгын азырынча билбейт.